Вот, Нурайка. Чоңоюп калыптыр, чоңуз болуп. Алсын аке. Бираздан кийин дагы өзгөрөт. Чыныгы кыргыздарга окшоштук буюрса. Нурайымга аябай жарашты, аке караңыздар. Жигитиң жокпу? Sen ала келген көңүлдүн мындай клиптеги мындай образ аткарасың го, мисалы Биржанга деле сүйөт деп ишенип алышпады. Ошо жакшы аткарат экен да. Кантип иштешип калганын деле билбей калдым да, бирок Казакстандан сунуш түштү да эми. Көп түшүшкөн. Экөөң бири-бириңди сүйөсүң, ушинте берет. Азыр такыр байланышпайбыз. Каяктын кинолоруна? Казакстан сериалдарына. Казакстан сериалдарына. Сага. Ай кызым, кел интервью кылалы. Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга салам. Бүгүн биз дагы бир выпуск тарталдап атабыз. Нурайым Акылбекова менен. Биякта биздин команда Айба, оператор, биздин мобилограф, режиссер деп койду. Азыр болсо алар чагар алдап атабыз. Ал жакта кооздук менен кошо Нурайым Акылбековадан интервью алып, анын акыркы жаңылыктары менен бөлүшөбүз. Азыр Нурайым салондо боянып атам дейт. Ошол жака кеттик. Кеттикпи? Кеттик. Го. Бисмилlah. Мен сиздин манайыңызды ачып иштейм бүгүндөн кийин. Мейлиңиз, күнүңүз ийгиликтүү гана өтсүн. Все, достор, Нурайымга келдик буюрса. Кандайсың? Жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Нурайым комузун колуна алып, кадам мамаң? Кийим алып чык. Алар жака барабыз азыр. Ал жак бир аз суугураак, жылуураак кийинип ал дедим эле. Буюрса биз азыр барып интервью тартабыз. Жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Нурайым көрүшпөгөнүбүзгө көп болгон болчу. Мына бүгүн кезип алып, анан сүйлөшөбүз. Айкелер. Салам алейкум, кандай жакшыбы? Жакшыбы. Нурайымды кайтарып атасызбы? Кайтарып атам. Ушу үйдөн жакшылап кайтарыңыз, ала качып кетпесин. Вот, Нурайка. Чоңоюп калыптыр, чоңуз болуп. Нурайым мамасы чыкты буюрса. Кандайсыз? Жылуураак кийим алдыңызбы? Ооба, пакеттен алып. Let's go! Кеттик анда буюрса. Кеттик. Опа! Аке, биз машина толдук. Бир машина алдык. Таксыр кеттикпи? Кеттик. Биз азыр кайсыл жердебиз? Биз азыр аталар изи дегенге келдик. Бул жактан кыргызча кийинип атабыз. Өзгөчө форма менен өзгөчө интервью кылалы деп. Нурайым дагы мощный кийинди, азыр көрөсүңөр азыр. Кара жарыгы болбосо. Кур байлаганда түшпөй калат эми ошо ме? Бул апаны тааныштырып, Асел эже. Асел апа ушул аталар изи дегенди негиздеп, ушундай көйнөктөрдү кыргыздын көйнөктөрүн, кийимдерин, улуттук кийимдерин тигеткен. Алардын өзүнүн ар бир кийимдин маанисинен бери билип, анын баардыгын айтып берет экен. Өзүнчө интервью кылабыз, ал боюнча буюрса. Азыр Нурайым экөөбүздүн образыбызды тандап атабыз аке. Бираздан кийин дагы өзгөрөт. Курду тагынып атабыз азыр. Эми баатырлар жолго чыгалы. Мынакей достор, биз формаларды кийдик. Чыныгы кыргыздарга окшоштук буюрса. Нурайымга аябай жарашты, мынакей караңыздар. Бойго жеткен кыздын формасы болду бул жак. Буюрса азыр алар жака барып, тоонун койнунда, арчалардын түбүндө интервью кылабыз. Кеттик, Биз тоого жетип келдик буюрса. Азыр съемочный команда менен ушул жерден тарталдап атабыз. Мынакей могу тоонун жанынан. Райондоке. Тоого сонун жарашып калат. Кандай экен бул жер? Кашка сууга келдик багандар. Микрофонду алып койсоң караң да. Алып койгой. Муну немеге тагып? Келбей. Микрофонду тагып алалы. Азыр баштайбыз эми интервьюну. Таң мүнгөр дүйнө. Ай кызым, кел интервью кылалы. Урматтуу Москва шаарындагылар, шалпыйбагылар. Мурас Ресте чайханасына келип, кофейнясынан кофе ичиңиздер. Ал эми чайханасына келип, чай ичип, плов жеп кетиңиздер. Бисмилlah. Тойлордун баардык түрүн жана башка маракелерди Мурас тойханасынан өткөрүңүз. Бул ресторан 350 кишиге ылайыкталган.
Чынында Мурас чайханасында жогоруда кызматтардын баары бир жерде жайгашкан. VIP кабинкалар, өзгөчө атмосфера, даамдуу тамактар жана мыкты тейлөөнү бир гана бул жерден кезиктиресиз. Мурас Ристе чайханасы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Мынакей достор, көздөгөн жерибизге келип жеттик. Ала тоонун боорунда буюрса сиздерге жагымдуу, жакшы эфир тартуулайлы деп турабыз. Атайы ушундай кийинип келдик, анткени Нурайым тоонун кызы. Тоону дагы жанында монтип бир эргүү келет болуш керек деп ушундай жакшы кийинип келдик атайы. Алдыңкы жарым саат бою биз менен болуңуздар. Нурайымдын акыркы жаңылыктары менен бөлүшөбүз буюрса. Нурайым. Ооба. Кандайсың? Кандай жүрөсүң? Жакшы, рахмат. Иштер кандай болуп атат? Чыгармачылык кандай болуп атат? Жакшы болуп атат. Жакшы. Уялбайбыз. Болгонун болгондой, ачык айкын маек кылабыз буюрса. Башынан баштасак, Нурайым. Биз Нурайым экөөбүз акыркы жолу интервью алганыбыз качан болду? 2 жыл мурун. Уже 2 жыл болоюн деп калды окшойт. Ошондон кийин Нурайым азыркы учурда бир топ таанылып, Казакстанга чейин таанылып, жада калса ал жактын тойлоруна барып ырдап, мындай дуэттерди ырдап, Казакстанды кандай таанып атышат азыр? Көчөдөн тааныйбы мындай? Ооба, көчөдөн таанышат. Кыргыздарга караганда көп эмес, жакшы таанып калышат окшойт. Жакшы эле таанышат, Жакшы. Анан акыркы учурларда сенин чыгармачылыгыңда, сенин жашооңдо ар кандай интригалар жүрүп атат, мисалы, продюсер менен иштешпей калыптыр, анан Биржан менен казак жигит менен урушуп кетиптир деген сыяктуу мындай ар кандай сөздөр жүрүп атат. Ошонун баардыгын азыр жооп берип кетели деп атабыз. Башынан болсун эми. Экөөбүз интервью кылгандан кийин Казакстанга бардың, ал жакта белгилүү таанымал бир программага катышып, казактарга таанылып, казактар менен дуэт кылдың. Андан кийин Сымык Бейшекеев дагы мен продюсер болом, өзүм чыгарам бул кызды деп бир учурда концертинде дагы айткан болчу. Сыймык байке менен эмне болуп иштешпей калдыңар, ошолор боюнча айтып берсең? Сизден кийин интервью бүттү. Сиздин эфириңизден кийин казактар таанылады, анан Астарлы акыйкатка барып келдик. 2 жыл болуп калды окшойт. Аяка бардык, анын артынан эле Жалгызымсың жакшы хит болду. Анан Сыймык Бейшекеев эми Жалгызымсыңдын аткаруучусу деп көптөн бери жазып жүргөм. Анан ал менен анын номерин таап, ал менен байланышып, жакында концерт коймок экен, аяка кел деп чакырды. Концертинде ырдадым. 1 жыл мурунку концерт болду, Ооба. Тушоо кеси концерти деп мени биринчи чоң сахнага алып чыкты Сыймык Бейшекеев, Сыймык ата дейбиз. Анан ошол жерде айтты эле, кызымды өзүм алып чыгам, жакшы продюсерлик кылам деп айткан болчу. Анан биз ойлодук, мындай өзүбүзчө эле чыксак депчи. Өзүм эле чыксам деп ойлодум. Анан кийин 11-классты бүттүм. Шаарга келиш керек болду. Анан кыз продюсер байкем издептир. Анан Назира деген бир эжени тапты. Бул сен байкең аркылуу табылып, анан ал сага Назира деген кыз сага продюсер болду, Ооба. Мен 18ге чыкпаган үчүн контрактта өздөрү түздүк дешти. Өздөрү билип эле ошону мага коюп беришти. Канча жылга контракт түзүңөр эле? 5 жылга түзүлгөн болчу. Анан Назира деген кызды продюсер кылып коюп беришти. Мен ал кыз менен контракт болуп аткан. Мен бизден сурабай эле байкем өзү эле сүйлөшүп койгон аны. 5 жылга түзүлгөн экен. Алдамага туура келген жок. Биз өзүбүзчө да ичарада жакшы келишпедик эмес, мындай мен өзүмчө, ал өзүнчө кеткенде туура дедик. Туура көрдүңөр, Ооба. Ошентип ал менен да иштешпей калдык. Ошол Назира эжебиз бар кезде казактар менен контракт түзүлгөн. Ал кезде да мен жокмун. Мен ата-энем да билбейт. Азыр эми өзүм ата-энемдин колуна баргандан кийин издеп көрүп атабыз да. Биз эч нерсени билген эмеспиз башында. Продюсериң чечкен, продюсериңи дагы ошол байкең таап, анан иштешип калгансыңар, Ооба. Казактар менен кантип алар силерге чыктыбы, силерге сунуш бердиби же силер сунуш бердиңерби аларга? Алар менен кантип иштешип калдыңар? Кантип иштешип калганын деле билбей калдым да, бирок Казакстандан сунуш түштү да эми. Көп түшүшкөн. Анан ошону тандашыптыр. Аны да 5 клипке деп сүйлөшүшкөн болчу. Анан азыр монтип айтышат да элдер, клипте Нурайым типа звезда болуп кетип, түшпөй койду, Биржанды тоготпой койду деген сыяктуу. 5 клипке чейин 3 клиптен негизи токтоду эле.
өзүчө сүйлөшүп, анан кийин казактар биздин Кара Көлгө токтоолго келип биз аларды сыйлаганбыз. Сыйлаган кезде атам айткан болчу, 2 клип дагы тарталы деп, дагы сунуш ташташканда, мен макул болгом, эфирлерге барып дагы айткам, 5-6 тартылат деп жүргөм. Анан эле 4 менен токтотушуп коюшту, өздөрүнүн проблемасы окшойт. Анан кийин эле мага кайра Тартылбай калды, жөн эле тартылган жок эмди. Ортоңордо эч кандай пикир келишпестик, же болбосо урушу, конфликт болгон жок, кичине уруш болду. Эми чоң уруш эмес, өзүбүзчө эле келишпедик, бирок анын клипке эч кандай тиешеси жок болчу. Булар өздөрү эле тартып беришкен жок. Акыркы эфирлеримде бар да, историяга да чыгарып аткам, 5ти Турциядан тартам деп. Анан өздөрү тартып беришкен жок. Силер демек 5 клипке договор түзгөнсүңөр, келишим түзгөнсүңөр. Анын 4-өө тартылды, и бирөө тартылбай калды, Бирөө тартылбай калды. Анан силер тартылбай ушул ортоңордо жана келишим үзүлгөндөн кийин Биржан акыркы постторунда же болбосо сенин акыркы стористерлериңде, инстаграмыңда ушул бири-бириңерди сагынган, же болбосо Биржан баягы экөөңөрдүн видеоңорду киргизип атты, сагынган сыяктуу, же болбосо ушундай кош айтышкан сыяктуу видеолор киргизип атпадыбы? Анан кандай болуп калды? Клип тартылып баштагандан бери эле экөөң бири-бириңди сүйөсүң, ушундай берет. Азыр такыр байланышпайбыз, бирок ага чейин да сүйлөшчү эмеспиз. Жакшы көрбөйбүз да. Мүмкүн Биржан хайп жасап атат, интрига кылып атат. Вообще мондай кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмессиңер, туурабы? Сыртта туруп бири-бирибизге монтип жакшынакай карашпайбыз даже. Анан элдер уже ишенбей калышыптыр да. Эмнеге ишенбей калышты? Звездалар үйлөнүшүп өткөндө биз сүйлөшпөйбүз, акырында үйлөнүп калышат го. Ошого окшоп ойлойт, уже ишенишпейт да, инстаграмга чындап эле бир сөздөрдү жазасың да, жинин келипчи жазсаң, бул дагы хайп деп, ага да ишенишпейт. Булар жөн эле хайп жасап атышат, на самом деле экөө сүйлөшөт деген сыяктуу ойлошот экен да. Бирок чынында сүйлөшпөйсүңөр, мындай. Сүйлөшпөгөнбүз, Ортоңордо кыз жигит мамилеси болгон эмес, Жок. Болгону ошол клипте гана образ жараттыңар, Анан эми алар менен иштешпей калгандан кийин сунуштар болгон жокпу? Башка дагы балдар менен, же башка ырчылар менен дуэт болуп ырдаганга? Казакстандан дагы деле сунуштар көп болот. Балдар менен дуэт аткарганга азырынча жок деп атабыз. Кинолорго, сериалдарга көбүрөөк чакырып атышат. Басым болот. Азыр кинолорго тартылган атасың, Аны да точно макул боло элекпиз. Бирок сунуштар бар, Ооба. Каяктын кинолоруна? Казакстан сериалдарына. Казакстан сериалдарына, сага. Буюрса, Нурайым, Казакстандын сериалдарынан көрүп калышыңыздар дагы мүмкүн экен, буюрса, сунуштар бар экен. Негедир казактар Нурайымдын чыгармачылыгына, Нурайымдын үнүнө көбүрөөк ашык болушуп, көбүрөөк сунуштар ошол жактан түшүп аткан экен. Азыр Кыргызстандан дагы мындай дуэтке же болбосо кинолорго деген сунуштар бар жокпу? Бизде киного сунуш эч ким айткан жок. Демек туугандар, Нурайымдын комментарийинде же Биржандын комментарийинде казак баланын ал жак же бул жак болуп урушпай, талашпай эле коюңуздар. Ортодо эч кандай бир мындай чоң конфликт жок, сүйүү деле болгон эмес экен. Болгону жөн эле азыр кызматташууну токтотушуптур, Эми алдыда бул чыгармачылыкта ар кандай ырчылар менен дуэттер болушу мүмкүн, ар кандай интригалар болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда мындай жаман сөз, жаман хейт жазбай эле болгону чыгармачылык Нурайымдын чыгармачылыгын колдошуңуздарды суранабыз сөзсүз түрдө. Анан алдыда пландар кандай эми буюрса? Чыгармачылыкты кандай кылып жүргүзөйүн деп атасың? Чыгармачылыкты жалгыз эле азырынча. Жалгызымсың деппи? Жалгыз ырдап. Киного тартыла аламбы билбейм, бирок ошого да тартылгым келет. Өзүңдү бир сынап көрөйүн деп атасың, Өзүңдү мондай таптыңбы? Мен же ырчы болом, же актриса болом, же мындай сен өзүң чыгармачыл адам катары өзүңдү эсептей баштадыңбы? Эсептей баштадым. Эч мен аткарып көргөн жокмун да, кандай аткарат экенимди билбейм, бирок мындай клиптеги мындай образ аткарасың го, мисалы Биржанга деле сүйөт деп ишенип алышпады. Ошо жакшы аткарат экен да. Жакшы актриса экен дейсиңби? Ишендирип койдум. Буюрса достор, Нурайым
Экөөбүз мындан ары кызматташалы деп турабыз. Сиздердин колдооңуздар керек Нурайымга дагы да болсо. Өзүбүздүн таланттуу кыргыздын кара кызы деп айтып атышат. Өзүбүздүн таланттуу кара кызыңыздарды колдооңуздар. Мен да колдон келишинче Нурайымга мындан ары жардам бергенге аракет кылам. Бүгүн болсо азыр ушул жерден кавер тартабыз. Аны дагы азыр алдыда көрөсүздөр дегендей. Россияда жашап жаткан мекендештер, кандайсыздар? Планета 312 кыймылсыз мүлк агенттигин билесиздерби? Билбесеңиздер, жакшылап угуп туруңуздар. Сразу айтып коеюн, бул курулуш компания же кооператив эмес. Бул компания 2015-жылдан бери иштеп, 7000 кыргызга үй алууга жардам берди. Эгер сиз Россиядан нак акчага же ипотекага үй алам десеңиз, же үйүмү сатам десеңиз, анда биздин компания агенттик жана юридикалык кызматты көрсөтөбүз. Бул компанияда өз ишин мыкты билген адистер кызмат кылат. Суроолор боюнча экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Ага чейин буюрса, Нурайым бир чыгарма аткарып бербесең, биздин көрүүчүлөр баягы тузу жок тамак жегендей болуп калышпасын. Мынакей достор, бул жактан күн чыгып, аба ырайы дагы сонун болуп турат. Ошол мезгилдерде сиздерге жандуу үн менен комуздун коштоосунда Рыспай Абдыкадыровдун "Сагынган жанмын сага окшоп" деген чыгармасын аткарып берип коесуң. Өртөндүм деби жаз менен келип чалынган, жанымда турсаң жайдарымын өзгөрүнүп, сен ала келгин көңүлдүн ысын демидир, сан ойго бүгүн эбербей турса мезгилди күткөм манайы көздөй кыял кеч, муңайым жанган үмүттөн түзүп бир элес, убайым жеген күндөрдү тансам бир баска, мендеги шоктук анчейин жаштык убайым жеген күндөрдү тансам бир баска, мендеги шоктук анчейин жаштык делемес. Ай, баракелде. Туугандар, силер дагы көрүп аткан болсоңуздар, комментарийге кол чаап коюңуздар. Өтө сонун аткаруу. Биз болсо азыр эми бул чыгарманы өзүм суранып, ушуну аткарып берчи деп, анан текстин дагы жакшы жаттай элек болчу, ошон үчүн телефондон эле карап ырдап койдук. Эң башкысы аткаруу. Муну дагы жаман комментарий жазбай эле коюңуздар. Азыркы учурда эми жеке жашоом кандай болуп атат? Мен бул жактан опрос кылдым элдерденчи, эмне сурай берейин десем, ой, жигити барбы экен, деп эле сурап атышат. Жигитиң жокпу? Я. Точно да. Все, жоолду окшойт. Жигити жок. Все. Суроо бермей жок башка деп кой. Азыр мен комуз чертип берем, Азиретеке ырдайт. Баалап койгула. Достор, ырдап көрөйүн деп атам. Нурайымдын сунушу менен балалыгым аттуу ырдайын деп атам. Кеттик. Кыштын узун түндөрүндө эске түштү балалыгым менин арча жыттанган, сагынамын sen meni sağıntasın, en seymanım, sen emi kayrılbaysın. Koş bol emi, balalığım, koş bol emi. Menin bala boydan kalgım gelet, balalık göz aldıma elesteler.
аристе жытын бузбай. А менин бала бойдон калгым келет. А менин азирет бойдон калгым келет. Кол чаап коюңуздар туугандар, мага дагы кандай эрдейт кеме? Соны. Боло? Эми экөөсү этирдейби? Буюрса экөөбүздү этирдайбыз да эле. Тамаша достор. Азыр болсо биз Нурайымга дагы бир кавер тартабыз. Аны алдыда көрөсүздөр. Каверди баштайлыбы? Мынакей достор, азыр биз интервьюнун ортосунда кавер тартып атабыз. Мен кавердин бэкстейджин көрсөтүп берем, кандай тартыларынчы. Анан мондан кийин биз буюрса алдыда азыр көрөсүздөр. Кавер кантип тартылат, мен силерге азыр көрсөтүп берем. Мыякта погода дагы мощный болуп, мынакей ачылып сонун болуп баратат. Биздин маңдайыбызга жамгыр жаап, кар жаап, короче, ар нерсе болуп атат азырчы. Кызыктуу болуп атат съемка. Баштадык Шеф. Жигит тоңуп калды. Болбой калды, чачтарым суу болду. Ой бөлүп карайм жүзүңдө сымбат, ойноп күз кургун карашың кымбат. Сагыныч чизет сарурууп өзгөчө. Телефон алсо. Алып кыргыз ырларын ырдап жүрөсүн. Көрмандарың дагы кайсы адамдар болот көбүнчө? Улуу муундагы адамдар дагы көрмандарың барбы? Аба, ошо меники көбүнчө негизи улуу кишилер, аялда отурган, эми Кыргызча уккан кишилер болсо керек, э? Концерттерди ырдап атасың азыр комуз менен, жандуу үн кылып. Элдер кандай кабыл алып атышат концерттерди? Анан өткөн жылы дагы Москвага концерт бергенсиң, Москвада, э? Кандай болду эле концерт анда? Элдер кандай күтүп алышты эле? Ровно 1 жыл мурун апам экөөбүз атама барганбыз, атам ошол жакта иштеп аткан. Анан барсак эле баары жашышты, концерт коюп кет, сени живой ырдаганыңды угалы деп. Анан кийин 1 жуманын ичинде концертти түзүп салдык. Сүрөттөрүбүз менен чыгарып, концерт сонун болду. Ресторанда ден 300-300дөн ашык кишилик болчу. Акта ден 450 баары батпай сонун болгон. Эми дагы майдын 10-дорунан кийин концерт коебуз. Москвага, э? Буюрса достор, Москвадан көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө анонс катары айтып кетишибиз керек экен. Буюрса майдын 10-нан кийин Нурайымдын дагы жандуу концерти Москва жергесинде орун алат. Бардыңыздар сөзсүз түрдө дагы да болсо келесиздер, келип көңүл ачып, Нурайымдын мукамдуу үнүн ушинтип бир чер жазып угуп кетесиздер деген ойдобуз. Кайсы күнкү болот экенин сен Инстаграмга буюрса айтылат, э? Ооба, 10-дорунан кийин баарыңыздар келиңиздер, сонун ырларды дайындап атабыз. Нурайым, буюрса алдыда өзүңдүн чыгармаларыңды дагы жаздырайын деген ойлор болуп атабы сенде? Ооба. Өзүңдүн мындай ырдап чыга турган кавер эмес, Ооба. өзүң ырдап чыга турган ырлар чыгат буюрса, э? Ооба, өзүм ырдаган ырлар да чыгат, бирок муну кавер ырдасам дагы кишилер жакшы көрүшөт. Жанагы эски ырларды жаңылап дегенсип каверди эле ырдай берем. Өзүңдүн да ырларың арасында чыгып турат, э? Сага чоң рахмат, Нурайым. Буюрса чогуу иш алып барабыз эми. Сиздерге жакшы клиптерди, жакшы бир ырларды тартуулаганга аракет кылабыз. Иштериңе ийгилик. Биздин көрүүчүлөргө бир кайрылуу жасап койсоң болот. Эми Хейт этпегиле деп. ал деле жакшы негизи. Жаза бергиле. Эми Азирет байке менен иштешебиз да, ошого көп күткүлө сонун нерселерди ойлонуштуруп койдук. Ооба, Кудай буйрса. Ошондой туугандар, сиздердин башыңыздарда, оюңуздарда турган суроолордун баардыгына жооп берилип кетти окшойт. Ар кандай интригалар болуп аткан, анын баардыгы артта калды туугандар, анын баардыгын унутуңуздар. Эми жакшы нерседен деле жаман нерсе издей бергендин кереги жок. Баардыгы жакшы болот буюрса, Нурайым. Нурайым азыр эми монтип канат кагып чыгармачылыкта бир учуп бараткан мезгили. Буюрса жакшы күндөр алдыда. Тойлордон тойлорго чыгып атасың? Ооба. Ырдап атасың? Ооба. Казакстанга чейин ырдап келип атасың, э? Ооба. Ал жакта тойлор кандай экен? Жакшы.
Биздегидей эле. ооба кичине мындай эме творческий кишилер сыйлашат. Ошонусу эле кичине айырма, а так Бизде сыйлабай да тойлор болсо Нурайымга айтыңыздар, комуз менен барып ырдап берет. Мен деле ырдап калышым мүмкүн. Көрдүңөр да мен ырдагандычы. Мен деле барып ырдап берем дей берсең. Тамаша. Сөзсүз түрдө видеону башкалар менен бөлүшүп, анан комментарий жазганды унутпаңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Көрүшкөнчө.